Көп кырдуу жана атүгүл улуу көркөм дүйнө бизди миңдеген жылдардан бери суктандырып келет. Биз аларды көбүнчө көзүбүз менен көрүп кубанабыз. Бирок көрүүсү анча эмес же таптакыр көрбөгөн адамдар эмне кылышы керек? Азыр технологиялар мындай адамдарга дагы көркөм сүрөт дүйнөсүн ачып жатканы кубанычтуу жана таң каларлык. Акыркы 10 жылдыктарда планетанын ар кайсы жерлеринде көзү азиз, ынтызар баалоочулар үчүн көргөзмөлөр өткөрүлгөн. Атүгүл Италияда мындай коноктор үчүн атайын музей бар. Мына эми ушундай көргөзмө Казакстанда Алматыдагы Кастеев атындагы музейде болду. Эгерде тагыраак айтсак, бул Казакстанда гана эмес, бүткүл Борбордук Азиядагы ушундай биринчи көргөзмө болуп калды. Бул көркөм өнөр менен түздөн түз байланыш, манжа учтарындагы сулуулук, рельеф болуп түзүлгөн визуалдык элес. Аны колу менен изилдеген адам сүрөттү элестете алат. Ошол эле сызыктар, элестер, көлөм. Мында көзү азиз баалоочу да өзү бир аз сүрөтчү болот. Анткени таза гендирде көркөм чыгарманын анын элестүүлүгүндөгү өздүк версиясы келип чыгат. Албетте, толук кандуу көрүүнүн күчү зор. Ошондуктан аны туюу сезими менен гана алмаштыруу мүмкүн эмес. Мында угуу органдары жардамга келет. Бул көргөзмөдөгү ар бир сүрөт орус жана казак тилдериндеги аудио баяндар менен коштолгон. Мына бул көргөзмөдө акыры көрүүсү бузулган адамдарга көңүл бурушканы жакшы таасир калтырды. Сегодня мы первый раз пришли и Бүгүн мына биз биринчи жолу келдик жана бизде ушунун баарын өз колубуз менен сезүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Дагы бизде ар бир сүрөткө комментарий катары толуктоо кошулуптур. Ошол комментарийлер аркылуу биз кошумча маалымат алдык. Мисалы, коралдар кантип көбөйөрүн, алардын тирүү организм экенин билдик. Мен мисалы мурда буга көңүл бурган эмесмин. Бүгүн ушуну уктум. Мага бул абдан кызыктуу болду. я это услышала, мне было это очень интересно. Заманбап техникалык өнүгүү көркөм өнөрдү көзү азиз адамдарга алдаганча жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк берет. Атүгүл угуу гана эмес, башка иштеген сезүү органдарын кошкон технологиялар дагы бар. Ал эми туюу сезимин дагы кеңири пайдаланат. Аны брайл шрифти менен жазылган китепти жана рельеф бетти сыйпалап окуу үчүн гана колдонушпайт. Кишинин кабыл алуусуна вибрация менен таасир этишет. Бул бир кыйла татаал, заттын салмагын, өлчөмүн жана физикалык көрсөткүчтөрүн сезүүгө мүмкүндүк берген сенсордук технологиялар. Бирок мындай технологиялар биз каалагандай анча көп тарала элек. Алматыдагы көргөзмө коммерциялык түзүм, фотоаппараттар менен басма жабдуулардын дүйнөлүк өндүрүшчүсүнүн Казакстандык өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган. Андыктан көргөзмөдө көзү азиз адамдар үчүн көркөм сүрөт өнөрүн так ошол басма өнүмдөр аркылуу ылайыктап жеткирүүгө басым жасалган. Идея создания выставки пришла. Көргөзмөнү уюштуруу идеясы басма технологиясы өнүгүп жатканына байланыштуу пайда болду. Жана биздин компанияда фото сүрөттөрдү рельеф форматында басып чыгарууга мүмкүн болгон инновация пайда болду. И учитывая потребности слабовидящих людей, Анан көзү азиз адамдардын муктаждыгын эске алуу менен технологиялар искусство көзү начар көргөн адамдарга дагы жеткиликтүү болушу керек деген ой менен бириктирилди. видящих людей. Мы распечатали фотографии. Биз фотографияны аларга тийип көрүүгө, майда бөлүктөрүн, ошондой эле брайл шрифттерин жана аудио баяндоону сезгидей кылып басып чыгардык. Башкача айтканда, адам көргөзмөгө келгенде ал үчүн баары жеткиликтүү болушу жана жогорку деңгээлде канаттануу алышы жөнүндө ойлондук. Бул бизге рельеф басманы басып чыгарууга мүмкүндүк берген планшет принттери. Биз эмне кылдык? Биз ар кайсы сүрөтчүлөрдүн фотографияларын сканерден өткөрдүк. Биздин дизайнерлер аларды рельеф алыш үчүн 3D форматка өткөрүштү. Андан ары машина муну гендир бетине түшүрүп сүрөт кылды. Бул көргөзмө мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга арналган. Анын үстүнө ал адамдар көзү начар көргөн азиз адамдар. Алар колдун туюусу аркылуу сүрөттү толук көрө алышат. Европадагы биздин кесиптештер Ван Гогтун сүрөттөрүн сканерден өткөрүштү. Аны чоңойтулган масштабта кайра жасашты жана
май боектун рельефин толук кайталашты. Бизге келечекте эмне берет? Ушундай керемет чыгармаларды жакшы көрө албаган азиз адамдар аларды жандуу сезе алышат жана өздөрүнүн туюу сезимдери менен көрө алышат. Канчалык күтүүсүз болуп угулса дагы көзү азиздер үчүн ыңгайлашкан рельеф басмасы. Сүрөттүн көлөмү жасалган көчүрмөсү эле эмес. Мында алда канча кылдат мамиле бар. Кандай сызыктарды рельеф менен кылууну аныктоо маанилүү. Ал эми рельефтин өзүндө кайсыл сызыктарга көңүл коюу, кандайларын азыраак көрүнүктүү кылуу чечилет. Ал эми рельеф сүрөтү өтө жыш эмес. Окулуудай кылуу үчүн кайсыл учурда майда бөлүктөрдү чагылдырууга токтолуу зарыл экени каралат. Катарында өсүмдүктөр бар сыяктуу. Бул сабакпы же эмне? Мына мында жок. Бул шамал. Адам дарак алдында эс алып жаткандай. Мында бак дарак. Да. Ооба, мына экинчи колум. Ал болсо кубанып жаткандай. Өтө кызыктуу десек болот. Аны изилдеп көрө баштаганда абдан кызык. Бир нерселерди аныктай баштаганда сүрөттүн элеси түзүлөт. Когда изучаешь, да, и когда что-то уже начинаешь определять, да, проявляется картина, да, очень, ну... Мына адам бактын жанында колун көтөрүп турган сыяктуу. Мында болсо өсүмдүктөр өсүп тургандай жана ал дарак жанында адамга кубанып турат. Ну, чему-то радуется, в общем, человек. Радуется, что ты большой. Да, наверное. Эми бул эң сонун, абдан жакшы эмгек десек болот. Для себя я что новое. Мен өзүмө жаңы эмне ачтым. Ну, очень-очень всё. Эми баары тең абдан реалдуу сезилет. Жана ушул манжалар менен бүткүл сүрөттү элестете алам. Аны оюмда чагылдыра алам. Как бы в голове представляю, что, допустим, вот дерево. Мисалы, бул жерде дарак турат. Мында болсо токой бар. Красиво. Вот. Ну и я посоветовал бы. Ал абдан кооз жана мен ушул керемет көрүнүштү көзүн жаап сезишүү үчүн көзү азиздерди гана эмес, көзү көргөн адамдарды дагы чакырат элем. Почувствовали вот эту всю красоту и, ну, в общем, очень Жана жалпысынан баары абдан сонун ойлонулуп табылган. Ушул чакыруу үчүн чоң рахмат. Рахмет за такое приглашение, что вот почаще. Ушундай көргөзмөлөр көп өткөрүлсө жана бизге көзү азиздер үчүн абдан жакшы болмок. Жана баары абдан кооз экен. Очень красиво все. Зрячий, если придет человек, он Көзү көргөн адам келсе, көзү азиз адамдардын сезимин түшүнөт. Ал ушунун баарын көрөт жана колу менен тийип, сезүү мүмкүнчүлүгү дагы пайда болот. Көзү азиз адамдардын сезимин түшүнө алат. и понять чувства незрячего человека. Албетте бул көргөзмөдө көзүнүн көрүүсү жакшы адамдар дагы болду. Бирок алардын арасында кайдыгер карагандар дээрлик болгон жок. Бул иш-чара көзү көргөндөр үчүн дагы көп кырдуу сезимдер, ачылыштар, жаңылык жана ойлонууга өзүнчө себеп болду. Очень тяжело понять, Сүрөттө эмне тартылганын көрбөй түшүнүү абдан оор. Атүгүл буга чейин фото сүрөттү карап, мурда көргөнүмө карабай татаал болду. Бирок кызыма мында шар турганын көрсөтүп, анын турган жерин билип, бул жакта шар бар деп айтып жатам. Анын түсү кандай билбейм. Чиймелер бир топ татаал жерде. Адамдар тобу турган сүрөттү билүү кыйын. Канча адам турат, эмне кылып жатат? Эми чоңураак, так фигураларды, мисалы дөңгөлөк сыяктуу нерсени предмет деп түшүнсө болот. Мунун баарын сезүү үчүн деги эле абдан сезимтал манжалар болушу зарыл. Анын баарын түшүнүү үчүн тажрыйба керек. Азырынча мен үчүн бул рельеф топтому, жөн гана топтом болуп жатат. Көзү азиз жана көрүүсү начар адамдар үчүн сүрөт жасоого болоорун билген эмесмин. Бирок китептер бардыгын, алар окуяларын билчүмүн. Бирок фотография менен сүрөттүн бетине визуалдык элести чагылдыруу мага ачылыш болду. Бул абдан кызыктуу.
Көргөзмөнүн көзү жакшы көргөн коноктор үчүн атайын симулятор көз айнектер коюлган. Аларды кийип көрүп, көрүүсү жайында жана көрүүсү бузулган адамдардын дүйнөнү канчалык ар кандай кабыл алаарын элестетүүгө болот. Көрүүсү жакшы адам үчүн ушул жагымсыз тажрыйба албетте анын эмпатиясын күчөтөт жана биздин ар түрдүү экенибизди түшүнүп жана сыйлоонун маанилүүлүгү жөнүндө дагы бир жолу ойлонууга, күндөлүк турмушта да коомдун бардык мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын эстен чыгарбоо зарылдыгын эске салат. Бул ушундай маданий иш-чаралардын башкы максаты. Бул жактан ар бир адам ойлонуп кетет. Казакстандык көргөзмө абдан жөнөкөй болду. Экспозицияга болгону 12 эмгек коюлган. Дүйнөдөгү эң белгилүү жана таланттуу авторлор түзгөн 12 фото баян. Ар бир фотографиянын абдан кызыктуу тарыхы бар. Казакстандагы көргөзмөгө биздин казакстандык чебердин эмгегин дагы кошту. Бул Салторе Сапарбаев. Ал жапайы жаратылышты тарткан фото сүрөтчү жана Wildlife Without Borders фондун негиздөөчүлөрүнүн бири. Бул фонд илбирсти коргоо боюнча иш жүргүзөт. Илбирсти коргоо, алардын жашоо чөйрөсүн сактоо бизге казакстандыктарга, алматылыктарга жакын тема. Ошондуктан биз жапайы жаратылышты сакташ үчүн эмне иш кыла ала турганыбыз жөнүндө маалымат таратуу үчүн бул теманы көргөзмөдө чагылдырууну туура көрдүк. Информацию о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить дикую природу. Салторе Сапарбаевдин фото сүрөтүндө Иле Ала тоонун көз тайгылткан ак карында сүрөтчүнүн ишине көңүл бурбастан өз жолу менен бара жаткан илбирс тартылган. Бул түрдүн өкүлдөрү абдан аз, 30 чакты гана калды. Улуу тоонун жандыгы ушуну түшүнгөн сыяктуу. Ошол үчүн адамга сүрөткө тартууга мүмкүнчүлүк бергендей туюлат. Данный снимок снежного барса я сделал в 2018 году. Бул илбирстин сүрөтүн мен 2018 жылы Алматы коругунда иштеп жүргөндө тарткам. Бизге илбирс түштү деген маалымат келди. Биз аны издей баштадык жана кордонго жакын жерден таптык. Ал үйдүн мышыгы сыяктуу эч камарабай жатыптыр. Эч агрессия көрсөткөн жок. Бул абдан сейрек, анткени жапайы жырткычтар мынчалык абдан жакын тартканга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул болгону 5-10 метр аралык болчу. Башкача айтканда, ал туруп кетип жатканда капталынан тартып калдым. Я вот как фотограф и исследователь именно снежного барса, это мой объект. Мен так ушул илбирстердин фото сүрөтчүсү жана изилдөөчүсүмүн. Бул менин объектим, мага кызыктуу. Анан Казакстандын жапайы жаратылышын объектив аркылуу дүйнө жүзүнө көрсөткүм келет. Мындай көргөзмөлөр көбүрөөк болушу керек деп эсептейм. Считаю, что подобные выставки должны быть побольше. Но в первую очередь это, конечно, дает... Эми албетте бул биринчи кезекте адамдарга ал эмне жандык, көрүнүшү кандай деп илбирсти таанууга жардам берет. Внесен в Международную Красную книгу. Илбирс эл аралык кызыл китепке киргизилген. Ал жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын бири. Вот данные выставки мы как бы... Бул көргөзмө менен жапайы жаратылыштын көйгөйлөрүн калкка кеңири жеткире алабыз. Дикой природы, так сказать, широкому населению. Бул биринчи көргөзмө абдан кызыктуу. Мен азыр өзүмдүн сүрөтүмдү көрдүм, кол тийгиздим. Ал бөтөнчө экен. Мындайды биринчи жолу көрүп жатам. Мага рельеф абдан жакты. Абдан өзгөчө болот экен. Мындай сүрөт сыяктуу көрүнөт, бирок аны колуң менен дагы сезе аласың. Как снимок, видишь снимок, но уже можешь ощущать его. Дүйнөдө 2 миллиардка жакын адам көрүүсү боюнча ар кандай көйгөйлөргө чалдыккан. Бул болсо планетадагы ар 4-чү жашоочу. Көрсө бул статистиканы жакшыртууга медицинаны өнүктүрүү гана эмес, ушул сыяктуу маданий окуялар дагы жардам берет экен. Маданият керемет кооз эмгектерге жалпы адамзаттык кызыгуу, ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө карабай адамдар ортосундагы айырмачылыкты жое турган касиетке ээ. Буга муктаждык өсүп жатат, анткени дүйнөдө ушул сыяктуу иш-чаралар да көбөйө баштады.